Баткен районунун Аксай айылында килем цехи ишке берилүү алдында турат. Ак Баткен облусун өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен 2 миллион 800 миң сом ажыратылган. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн айылдагы Союз малында кондитердик цех болгон имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Бул мурда Союз багында кондитерский цехтин имараты болгон. Килемдин жиптери да ишканадан даярдалат. Айылдагы малдын жүнү кабыл алынып, жууп тазалоо менен жип өндүрүлөт. Натыйжада экологиялык жактан таза, жумшак, сапаттуу жана жаңы технология менен токулган килемдер даярдалат. Мурда биз мындай жерге сокчубуз, өйдө эмес. Анан эңкейип отургуттарыбызга кыйыныраак болду. Мунун немелери жакшы экен, жеңил. Чалыштары бутка зор келбей экен, анан мал өзүнүн түрү дагы жакшы экен, башкача. Ичке жеп экен, жакшы чыгат экен, көчөттөрү да чырайлуу. Бизнес жаатында Кыргыз килеми ишканасы өнөктөш болууда. Аталган ишкананын чеберлери учурда айылдагы 32 кыз келиндерди килем токуу боюнча окутуудан өткөрүүдө. Башы чайын. Бир айдан бери 25 майда башталган бул иш-чара. Шундан бери ушетке келиштип атабыз, жакшы. Бирге деле үйрөнүп калдык. Жакшы эми, келиндердин жакшы иш болду. Жакшы болот деген үмүтүбүз бар. Муниципалдык ишкана жакынкы күндөрү салтанаттуу ачылышын жасап, расмий түрдө ишке берилүүсү күтүлүүдө. Жыйынтыгында 28 адам жумуш орду менен камсыз болот.